Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Нурсултан. Бүгүнкү видеороликте достор биз сиздер менен разгон кылабыз. Достор, разгон депозита. Бизде балансыбыз $100 и балансты минимальный сумма менен кантип разгон кылыш керек экенин ушул видеороликте көрсөтөмүн. Достор, аягына чейин көрүңүздөр и $100 достор сиздер деле ушундай акчаларды тапсаңыздар болот достор. Бардыгы ушул видеороликте көрсөтүлөт, кандай способ менен көтөрүш керек экенин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен азыр торговлямда максимально өзүмдүн опытымды, өзүмдүн анализимди колдонуп соода кыламын. Бул обученияларымды, бүт бардык билген нерселеримди мен өзүмдүн VIP каналымда калтырып койгонмун достор. Сиздер Telegramга өтүп ошол обученияны алып алсаңыздар болот достор да, бардыгы бесплатно. Азыр болсо давайте анализибизди жүргүзөлү. Валютный пара, канадский доллар, швейцарский франк бизде кайталанып аткан позиция болуп атат. Биз бул жерде 1 мүнөткө сделкамды сатууга ача беремин. И бизде мурдакы акыркы тарыхын карап көрсөк, бизде ошол эле тарых азыр кайталашы мүмкүн достор. Ошол жерден биз уже ачып калышыбыз керекпиз. Биз бул жерде мурдакы тарыхты карап торговля кылабыз. Трейдингде да всегда мурдакы тарыхты карайбыз и кайталанып аткан жерден биз сделка ачышыбыз керекпиз же жакшы уровеньдерден да. И үчүнчү стратегия бул уже паттерн да, паттерн. Там голова плечи, уровень Н-образный же болбосо V-образный болот да, паттерндар да, ошолорду үчүнчү позицияга коюшубуз керекпиз. Биринчи торговля кылып атканда биз кайталанып аткан жерден ачышыбыз керекпиз достор. Тарыхы кайталанып аткан жерден, ошол жерден биз ачышыбыз керекпиз. Мынакей биздин биринчи сделкабыз 100% полностью балансыбызды жумшадык достор да, сделкабызды продажага ачтык и бул жерде бизде акыркы тарыхы кайрадан эле кайталанып атат достор да. Мынакей акыркы секунд и сделкабыз плюска жабылды. Конечно же, опасно жабылды, но все же плюс болду достор да. И эмнени бул жакта мен байкадым? Бизде бул жакта тарых мынакей подъем понижение, далее акыркы подъем понижение болду, дагы бир жолу подъем, кайра бир жолу падение болду достор. Акыркы тарых кайталанды. Ошол жерделерден биз ачып калышыбыз керекпиз. Сразу ачышыбыз керекпиз, күтпөйбүз достор. Дагы башка индикаторду коюп аныктап коеюн деген болбош керек достор. Биз четко биринчи тарыхтардын анализин карап туруп эле ошол жактан ачышыбыз керекпиз достор да, потому что биз сделкабызды 1-2 мүнөткө ачып атабыз. Ошол мага жетиштүү да, сиздерге да жетиштүү достор. Экинчи сделкабызды дагы Вобанк ачабыз достор. $192 австралийский канадский доллардан биз бул жакта сделкабызды жогоруга ачышыбыз керекпиз. Мынакей астыңкы поддержкабызда да, тарыхыбыз тоже бул жакта кайталанып атат. Бул жактан 1 мүнөткө уже жогору ача берели достор. Бул жакта уже график уже келип отскокко өсүп кетти достор. Мындай моменттерде график дальше жогорку сопротивлениябызга чейин көтөрүлүп кете берет да, могул уровеньге чейин, потому что биз бул жакта уже резко ачышыбыз керекпиз да. Биз көрдүкпү, график жакшы уровеньдерден резко кайтып кетет достор. Биз жетишпей калабыз даже сделкабызды жогору ачканга, потому что көрдүңүздөрбү, бул жакта уже графигибиздин астыңкы уровенибизге келип туруп эле резко подъем болуп эле кетти достор. 1-2-3 свеча менен эле көтөрүлүп кетип калды. Биздин жакшы уровень поддержкабызда. Ошон үчүн графигибизге келгенде көп күтпөйбүз, сразу ачышыбыз керекпиз достор да. Күттүңбү, все, поезд кетип калат достор. Жакшы анализдер көп күткөндөн эле кетип калат да. Ошон үчүн биз мандражировать этпейбиз, сразу ачышыбыз керекпиз торговля кылып атканда. 5-6 сделка ачасың, плюс болсо плюс, минус болсо минус, болду. Торговляны токтотосуң да. Вот. И дальше экинчи уже кийинки күнү келип, экинчи сессияңды кайра улантасың да. Вот. Все просто достор. Бардыгы жеңил эле достор. Экинчи сделкабызды плюска жаптык, $368 биз пайда көрдүк достор. Давайте үчүнчү сделкабызды полностью суммага ачпайбыз. Хотя бы $200 ачайлы достор. Хотя бы $168 калтырып коелу, ну вдруг да, что сделкабыз минуска жабылып калат, и чтобы полностью суммабызды жоготуй бериш үчүн хотя бы $168 биздин счетубузда калсын да, кийинки кайра эле продолжениябызга да. Кийинки сделкамды валютная пара канадский доллар японская иенадан ачабыз. Бизде ретест уровенибизге келиптир. 1 мүнөткө давайте $200 ачабыз туугандар. 1 мүнөткө жогоруга. Итак, смотрите, бизде кандай момент болуп атат? Бизде потенциал, бизде восходящий болду. Далее бизде мынакей коридорубуз бар болуптур да, мынакей. Астыңкы минимумдарыбыз, поддержкабыз жана үстүңкү сопротивлениябыз. Ушул линияларда бизде отскок болуптур. Мынакей 1, 2, 3, астыда дагы мынакей 1, 2 жолу да. И бул жакта графигибиз далее бул жакта пробой кылды мынакей. Уровенибизди пробой кылгандан кийин азыр ретест болуп атат кайра ушул линиябызга, үстүңкү сопротивление мурдакы да линия трендибизга. И бул жактан биз сделкабызга жогору киришибиз керекпиз, потому что бизде бул жактан рыногубуз уровеньден отталкиваться этип дальше кайра эле үстүңкү могул жака чейин келиши керек достор да. Так, сделкабыздын жабылышына 5 секунд, 3, 2, опасный момент. Так, 2, 1 и акыркы секундубуз бизде бул жакта. Графигибиз, убактыбыз бир аз
узагыраак болуп калыптыр достор. Ладно, $168 1 мүнөткө дагы бир жолу сделкамды жогоруга ача беремин достор, мынакей. Экинчи дагы попытка кетти. Хорошо, что биз достор сделкабызды $200 ачпыз да. И продолжение дагы болуп атат $168 менен дальше соодабызды улантып кетип атабыз да. Вот всегда ушундай подстраховать этип турушубуз керекпиз. Эми до конца эле 5, 6, 10 сделкабызды ва-банк ача берсек, бир момент келет достор, возможно даже $2000 чейин жетесиң, возможно даже $5000 чейин жетесиң и потом сделкаң бир эле сделкаң менен ва-банк ачып атып эле минуска кирип кетесиң. Ошон үчүн достор, плюска чыктыңбы, баланс 2 эсеге көтөрүп койдуңбу, разгону менен да хотя бы жарым сумманы ач да. Көтөрүлүш керек достор да. Мынакей акыркы 3, 2, 1, 0. Есть достор. Плюс $322 пайда көрдүк. Кийинки валютная пара евро-доллар болот. Евро-долларыбыздан $323 биз бул жактан сделкабызды сатууга ачабыз достор. И менин жакшы көргөн акыркы 2026-жылы жаңы стратегиям достор да. Бул валютная пара вообще негизинде котировкалардан бул жакта ушундай моменттер азыр көп учурап атат достор. Мен силерге дагы ушул нерсени түшүндүрүп кетейин. Бул даже стримде дагы ушул стратегия менен соода кыламын. И бул жакта бизде азыр данный момент мынакей могул жерде мен байкап турамын. Мына астыңкы линия деп кое берели, могул жерде. И бул жерде графигибиз мурда моундай подъем болуп келген, далее подъем болуп түшкөн. И ушул жерде бизде подъем болуп кайра түшкөн уровенибизге келсе, бул жерде моундай небольшой отскок болуп анан бул жак кайтса, значит астыңкы уровень поддержкабыз пробой болуш керек могул жагы достор. Ошон үчүн бул жакта биз сделкабызды жакшы точкадан үстүрөөктөн эле сделкабызды сатууга ача берсек болот достор да. Где-то 70% вероятность бул жакта графигибиз астыга кете берет достор да. И тоже направление үстүгө да. Үстүдө деле ушундай ситуацияны көрсөңүздөр, мындай ситуацияларда деле жогору көздөй ачсаңыздар болот да, если наоборот болсо. Итак, сделкабызды плюска жаптык. Отлично. Евро-долларыбыздан давайте жарым сумманы кайра дагы бир жолу ачайлы. $310 1 мүнөткө дагы бир жолу ушул эле жерден сделкамды сатууга ача берейин. Бул жакта даже и мынакей 30 секунддук таймфреймде бизде бул жакта медвежий флаг болуп атат мынакей. Флаг медвежий мынакей. Далее график астыга көздөй түшүш керек достор да. Вот такой вот медвежий флаг болот достор. И бул жакта дальше продолжение график түшө бериш керек достор. Кайсыл жака чейин түшүшү мүмкүн? Не знаю достор. Бизде астыңкы уровеньдерибизди коюшубуз керекпиз. Мисалы мына 5 минутный таймфреймде, эң астыңкы уровень могул жерде бар экен. Далее дагы бул жакта бар экен достор. Мына ушул жактарга чейин возможно түшүшү мүмкүн да. Вот ушул уровеньдерге чейин. Азыр мына биринчи уровенибиз пробой болуп атат. Айткандагы деле достор мынакей 5 минутный таймфреймде жанагы эле айткан ситуация бизде болуп атат. Мына астыңкы уровень поддержка, графигибиз бул жактан көтөрүлдү, кайра ушул уровеньге түштү, далее могул жерде небольшой подъем болуп кайра түштү. Вот көрдүңүздөрбү? Мындай бир подъем, анан кичинерээк подъем да. Астыңкы уровенибизге бул жакта пробой болуп, кийинки уровенибизге чейин түшүшү керек. Итак, сделкабыз плюс жабылды достор. Плюска жабылды. Итого достор бизде 1, 2, 3, 4, 5 плюс и 1 минус болуптур достор да. Итак, давайте дагы бир жолу $200 ачайлы достор. $200 бул жакта мен 1 мүнөткө дагы бир жолу вниз ача берсем болот достор. Уверенно ача берем бул жакта, потому что график экинчи уровенибизге чейин, могул жака чейин түшүшү керек достор да. Көрдүңүздөрбү? Жакшы стратегияны көрдүкпү? Жакшы учурду көрүп алдыкпы? Билген окуяңды көрүп алсаң достор, ошол жактан сен 3, 4, 5 сделкаңды подряд плюска жая берсең болот да. Даже трендти тандап эле мисалы да, могундай жерлерди көрүп алсаңыздар, восходящий тренд могундай жерде, ушундай жерден деле жогору көздөй ача берип эле достор, сиздер бул жакта 1, 2, 3, там 4, анан 5, 6 сделка подряд плюска жаап кете берсеңиздер болот достор да. Вот самое главное не бояться достор, коркпой торговля кылыш керек достор да. Акчаңыздарга да коркпоңуздар, акча келет кетет. Самое главное сиздер бул жакта зарабатывать этишиңиздер керек и вовремя токтогонду билишиңиздер керек да. Итак, 10 секунд сделкабыздын жабылышына, и по ходу дела бизде небольшой коррекция, остановка болуп калды, но 5 секунд достор, возможно даже и плюс болот достор бул жакта. 1-0 есть достор. Плюс итого балансты почти 11 эсеге көтөрүп койдук достор. 10.089 долларыбызга чейин жеткиздик и ушундай бизде бүгүн разгон болду достор. Ушундай разгон менен достор биз видеоролигибизди жыйынтыктайбыз. Эгерде сиздер видеоролик жакса достор, лайктан бассаңыздар, каналга катталабыз. Каналдын Telegram каналыбызга да катталабыз достор. Обучениялар, сигналдар биздин VIP каналыбызда болот. Ошол жактарда сиздер кошулуп обучение и совместно
биздин командабыз менен акча тапсаңыздар болот достор. Бардыгы бекер, эч ким акча төлөбөйт, эч ким акча бербейсиздер достор. Ушундай достор, бүгүн кечки саат 9, 10, 11лерде бизде стрим болот. Баарыңыздарды күтөм достор. Ушу каналга катталып, колокольчикту басып койсоңуздар, кийинки видеоролик же стрим башталганда силердин телефонуңуздарга уведомление же компьютериңизге уведомление келип турат достор. Вот. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.